Салам алейкум достор, Түштүк Кореядан барыстарга салам. Достор, бүгүн сиздерге Kia K5 Aquila Morda такси автоунаасы тартып көргөзөбүз. Жана ушул автоунаа сатылат. Кызыккандар болсо байланышка чыксаңыздар болот. Машинабыз 2018-жылкы, документ боюнча 2018-ге 19. Кореядагы баасы $6,500. Пробег болсо оригинал пробеги 252 000, оригинал түрдүлгөн эмес. Алмашкан деталдары жок, бүт бардыгы таза, без ДТП болгону достор. Ушул жерде гана краска бар. Жука краска, могул жеринде бир аз шпаклевкасы менен. Видеого тартканбыз, текшергенбиз, сиздерге жиберебиз WhatsApp'тан. Эгер кайрылсаңыздар. Ушул автоунаа сатылат. Телекке каршы мунун азыр ачкычы жок, ачкычы офисте. Бүгүн корейлер эс алып келбептир, бүгүн эртең эс алат, суббота воскресенье. Биз болсо базарда жүрөбүз. Тартып аткан кезибиз. Бирок машина тарткан видеолор бар, жиберебиз айтып өткөндөй. Көздөрү могул жакта да бар достор. Көбүндө бул жерде пластик болот. Бул жерде бар, бул жакта ушундай толук достор. Болгону мындай кичинекей жерлери бар. Алгандан кийин кармашканы коюш керек, жана үстүн жамап коюш керек болот. Кармашканы коюп беребиз достор. 6,5 миңдин ичинде. Так, ички көрүнбөйт экен телекке каршы. Машинабыз ушундай абалда. Запаска жок, болгону ошол запаска гана жок. Ачылбайт. Так, дөңгөлөктөр жакшы эле абалда. Булар турат өз ордунда. Асты болсо, астында жакшы эле абалда. Бир 60% бар, 60-65%. Бир сезонго жарайт достор. Ошо сырткы абалында эми иштери деле жок. Бамперлерди мындай эске албасак, сыртында иши деле жок. Барды сонун. Краска болгон жеринде кайра краскалап олтурбайсыздар, жасап олтурбайсыздар, даяр. Болду. Наклейкалары бар, бир аз ошо наклейкаларды алып туруп эле бир полировкадан берсеңиздер, зыңк болуп калат. Же болбосо өзүңүздөр жууп койсоңуздар деле болот. Полировкага акча кетирбей. Ошол. Эми достор, бир сыйра сиздерге жана 2018-ге 19, 19-га 20, 21-ге 22 дегендерди түшүндүрүп берсем. Бул Кореядан 2018-жылы чыккан бул машиначы, даяр болуп чыккан. Бирок сатылган убагы жана 2019-га туура келген да, 2019 деп документте 2019 деп жазып берген. Ошол себептен 2018-ге 19 деп айтылат. Бул Кыргызстанга барса 2018 эле болуп калат. Эч кандай 19 экен деп растамошканы 19 төлөбөйсүздөр. 2018 боюнча эле растамошка кыласыздар. Бирок Кореяда бул 2019 деп сизге сатат. Ошол себептен биз ошентип айтабыз. Бизди туура түшүнүңүздөр. Анан кээ бирки мекендештер жазат да, өзүн өтө неметип туруп жазат. Бул эмне себептен мынтип айтасың? Бизди алдап атасыңбы? Же болбосо мен мисалы 90-жылкы болсом 90-го 91-жылкымын деп айтамынбы деп өзүнүн машинага салыштырып айтат да. Ал эми сиздер кичине Кореяга же башка мамлекеттерге барсаңыздар, ошону билесиздер да. Кыргызстанда турсаңыздар, Кыргызстанда бул болду 2018 деп эле айтылат. Кыргызстанда турсаңыздар, ошол антип айтылбайт да, ошол себептен билбейсиздер. Биз дагы муну сиздерге алдап эле бул жаңы деп саткан ниет жок. Болгону Кореяда ошондой, ошол себептен айтабыз. Ошол баасы $6,500, жол акысы 2600, 2500, 2400 ошонун тегерегинде болот. Растамошкасы болсо $1800 чыгат. Выгрузкасы менен кошуп плюс-минус оформленияга $500 кетет. Ошону кошсоңуздар, сиздердин колуңуздарга барып түшкөн акчасы чыгат. Арт жактан дагы сонун достор. Могул жерде наклейкаларды алыш керек да. Ошол стоптору да таза бүтүн дегендей. Жанагындай айтып кеткендей эле, мондейлер кичине ушундайлары бар. Мотор коробка жакшы. Ошо ойдукелди көп тешкилеп салган эмес, бир 10-20 кылып ичинде биреке тешиктери бар. Ошо кызыккандар жазыңыздар, толук видеосу WhatsApp'тан жазсаңыздар жиберебиз. Барыңыздарга ден соолук жана ийгилик жазыңыздар. Салам алейкум.